саламатсыздар. Салам достор, КТРК Кербени Ош шаарында. Өткөн чыгарылышта эсиңиздерде болсо биз Араван районунда болуп, сиздерди кызыктуу маалыматтар менен тааныштырган элек. Албетте өзүңүздөр көргөндөй Аравандагы көрсөтүүбүз абдан бир кызыктуу болгон. Бүгүн дагы Ош шаарындагы көрсөтүүбүз абдан бир жакшы маанайда жана кызыктуу болот деп ойлоп атам мен. Анда долбоордун эрежеси боюнча биз экиге бөлүнүшүбүз керек. Бирибиз мына ушул Ош шаарынын меймандостугун көрүп чыгышы керек. Ал эми бирөөбүз болсо элге оптимистик көз караш, дух берген мына ушул шаардын тургуну менен маектешет. Анда баштайлы. Көнөкчөйлө, э? Ооба. Кеттик анда эми. Кана? Өкүнбөйм бирок. Күндөн ысыгында биздин Адилет Ош шаарынын меймандостугу менен таанышып келсин, а мен болсо үйдө байке менен маектешем. Игилик сага. Бирок өкүнбөйм. Ош өз эмне деген шаар. Керемет. Элдин меймандостугу бардыгы кызыктуу болот менимче. Ачка калбайм. Ош шаары Борбордук Азия чөлкөмүндөгү эң байыркы шаарлардын бири. 3000 жылдык тарыхы бар. Официалдуу Кыргызстандын түштүк борбору деп аталган. Аймагынын чоңдугу боюнча Кыргызстандагы экинчи шаар. Ал эми Фергана өрөөнү боюнча эң ири шаарлардын бири. Шаар Фергана өрөөнүнүн батышында, деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жайгашкан. Өзүн Ош шаарынын туруктуу жаранымын деп эсептегендердин жалпы саны 275 миңден ашат. Алардын 127 миңи кыргыз улутундагылар болсо, 120 миңи өзбек улутундагы мекендештерибиз. Ошондой эле шаарда орус, түрк, уйгур, татар, тажик, украин жана казак улутундагылар дагы бар. Байыркы Ош шаары ар түрдүү маданияттарды, цивилизациянын үлгүлөрүн камтыган Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашып, көптөгөн мыкты үлгүлөрдү өзүнө сиңирип жана башка чөлкөмдөргө таркаткан. Байыркы Оштун дагы бир өзгөчөлүгү шаардын так ортосунда Сулайман тоосу жайгашкан. Өзүнүн сулуулугу жана керемети менен айырмаланган бул ыйык тоо ЮНЕСКОнун материалдык эмес, маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. КТРК Кербени долбоорунун бүгүнкү көрсөтүүсүндө Ош шаарынын кооздугу, өзгөчөлүгү жана элинин меймандостугу даңазаланат. Күн абдан ысып атат. Азыр биз келе жаткан жер Ош шаарынын Шейит дөбө деген жери. Эгер тарыхка кайрыла турган болсок, дал ушул аймакта кадимки Курманжан Датканын уулу Камчыбек дарга асылган жер экен. Ал эми азыр бул жакта базарлар бар. Биз болсо бүгүн ушул олуттук колоритте жасалган, кадимки темирден жасалган буюм-тайымдарды көрүп чыгуу үчүн биз темир базарга киребиз азыр. Кеттик анамыз. 3000 жылдык тарыхы бар улуу шаардын ар бир кычыгына чейин кадимкидей тарыхы бардай. Азыр могул мен түшүп келе жаткан жер кадимки улуу режиссер Төлөмүш Океевдин тарткан Карышкырдын уясы тасмасындагы айрым кадрлар экен могул. Эгер сиздер эстеп аткан болсоңуздар. Азыр биз темир базарга кирип келдик. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул темир базардын мына ушундай болуп турганына 100 жылдан убакыт ашык болду. 100 жылдан ашуун убакыттан бери мына ушул жерде темир устачылык кылынып, жана ошондой эле темир буюм-тайымдар жасалып сатылат экен. Кирип келгенде эле мына байкап атабыз. Ушундай балталар, депкир, лепкур дешет, кепкир дешет муну. Ушулар ат тарагыч, чоот, кетмен, орок деге койчу бардыгы бар экен бул жерде. Ошол кетмен күрөгүнөн баштап бардык керектүү буюмдар мына ушул жерде жасалат экен Ош шаарында. Азыр ушул буюм-тайымдар кандай жасалат? Кантип жасап атышат азыр?
көп алып көрөлү, жакындап көрөлү. Мына ушул жерде темирден буюм тайым жасаганына 30 жыл болуп тур. Азыр мына чокко эритип алып, така жазып атат жана ушундай эле мык суруугуч жасап атат. Бир абдан кызыктуу, мына бардыгы эски, жандуу көрүнүп атат. Ал тургай мына жаш бала дагы үйрөнүп алган сыяктуу. Эмне кылып атасың сен? Така тешип атам. Така тешип атасың. Байкең жасап берет, сен тешесиңби? Бул эмнеси? Мусал болгон. Апыл, жак, май. Жакшыраак тешилет, а? Чыкарып берет. Канча жаштасың? 16. 16да. Канча болду теши иштегениңе? 4 жылдан бериби? 12 жашында ушуну тешичү элең. Азыр чапканды билесиң, таканы? Өзүң чабасың? Жакшы. Күнүнө канча така тешесиң мындай? 36. 36 тешесиң. Күнүнө 36 така тешет экен. 16 жаштагы бала, ошол 12 жашынан баштап. Албетте күч керек, мына байкап атасыздар. Ар бир эле кишинин колунан келбейт бул. Чөмсү басып көрөлү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү мен чагылдыра турган инсандын аты Умаржан. Бул адам туаса азиз, бирок ошого карабастан азиз адамдардын башка билимине билим кошуп, келечегине бир шарттарды түзүп, атайын китептерди чыгарып, ошол тармакта иш жүргүзөт экен. Анда Умаржан байкенин ишмердүүлүгү менен жакындан таанышалы. Ким экен? Саламатсызбы? Келериңиз. Умаржан байке. Келиңиз. Жакшысызбы? Аллага шүгүр келиңиз. Жакшы, өзүңүз жакшы келип калдыңызбы? Жакшы. Кыйналбай, чарчабай. Кудайга шүгүр. Аман болуңуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшысызбы? Рахмат. Өзүңүз чарчабай, Жакшы. иштер менен. Жайдыңыз күндөрдү кыйналбай. Кыйналып атабыз бир аз, бирок эми Отуруңуз. Бирок бар да кыйынчылык ар бир жумуштун. Жакшы келипсиңер. Мен азыр сизге чай куяйын, Аябай. Мен куяйынбы? Жок, рахмат. Мен өзүм мейманды сыйлаш керек да. Мен мейман тосконду аябай жакшы көрөм. Макул. Бисмилlah. Кана, секин, этияттанып куям да. Болду окшойт, бир аз. Болду. Чай ичиңиз. Рахмат. Чайдан ичиңиз кана. Алыңыз. Көпчүлүктөр бар кыйналат. 6 саны аман болгон менен нашүгүр болот. Шүгүрчүлөр эмес. Биз ушундай көзүбүз азиз болгон менен өтө кубанып жашайбыз. Жаштыктан көзүм азиз. Азиздер мектеп интернат бүткөнмүн. Бүтүп көз азиздер ишканасында 20 жыл иштедим. Көз азиздер ишканасында. Ал жакта шалча токудук бир топ иштер жасадык. Акыры мына Кыргызстан эгемен болгондон бери ушул окуу жайга тапшырып, жогорку окуу жайды бүтүп, мына азыр балдарга сабак бергенге педагог, ушу мугалим кесибин тандадым. Жакшы, бүгүнкү күндө ушу мектеп жашын бүткөндөргө кечки мектеп деп вечерний школа болгон. Ушунда ачып иштеп, анча-мынча иштер кылдык, китептер чыгардык. Ага чейин 99-жыл мектеп ачтык, интернат. Биринчи бала бакча көз азиздери үчүн, анан мектеп көз азиздери үчүн мектеп интернат ачтык. Мамлекеттин улуттук программасына киргиздип, ошол мезгилде 87-жылдары киргизген ушул программага. Жакшы, ошо бүгүнкү күндө эми үйдө эле бир аз небере багып отурабыз, нерелерди эркелетип. Мага дагы сиздин ишмердүүлүгүңүз абдан кызык. Анда чайыңызга рахмат. Биз тааныша берели. Макул. Жүрүңүз. Бул өзүңүздүн үйүңүз да, Ооба. Бул жакта ким жашайт? Бул жакта келинибиз, анан кыздарыбыз. Канча балаңыз бар? 4 балам бар. 4 балаңыз бар. Бир уул, 3 кыз. Баары жакшы көрүшөт. Аллага шүгүр. Азыр мен өтүп бараткан жерде жалаң балыкка жазалса, ал эми могул жакта бычактар жазылат экен. Салам алейкум эке. Мына моундай колго чабылган бычактар абдан кооз,
жана катуу кадимки магазиндин бычагынан бир кыйрайсы катуу бул. Өзүңүз жасайсызбы бычактарды? Өзümüz жасайбыз. Канчадан сатасыз? Булар 1000 сом, 1200 сом har xil. Metalga qarab, Кымбат экен да, э? qimmat. Эмне металлмы бул? Bu resordan bo'lgan bular. Неден? Resor. Manalarimiz klapandan bo'lgan. Mana klapanlardan жасалат. Мына могулар бул ичке темирден анан ушул жалпайып чыгабы, бычак? Shu qo'lda qilinadi-da, bu. Ичке темирден эле. Ha. Мына могул кадимки клапандан могул сабын могул жагын кесип алат экен да, анан ошол ичке темирден ошондо бычак чыгат экен. Мына могул жери. Mana da müyüzlerden bo'lgan. To'postun müyüzler. Бул кармагычы мүйүздөн, э? Ha, qarmag'ichi müyüzden жасалат. Мына могул кармап атканыбыз кадимки эле мүйүздөн жасалат экен бул. Менимче жашка караганда абдан бышык болсо керек. Булар. Жана кооз. Курчтасызбы? Buni shunday qilib qurib qo'ysa bo'ladi. Buni Chaqda tuyulmaydi bu. Лезвияда кесип алат. Кадимки. Chaqlash keragi yo'q. Qayrab ishlataverasiz. Жакшы. Абдан бир кызыктуу экен. Азыр могул жакта балта жасалган жерди дагы көргүм келип атат. Мурунку камаздардын ресору. КамАЗдардын алдындагы катар коюлган, э? Ресорда ошондо. Материалы жакшы да. Мурунку советтики. Бышык. Бышык. Муну өзүнчө жасап турган, буягын өзүнчө сварт этесиздерби? Уягына мындай калып алып келип жасайбыз да. Буяга ресор, буяга жөнөкөй темир. Балта экөөлүк жасалат Ошодан могул жагы. Тургандар мына могул жагы экен, өзүнчө жасалат. Анан бул жагы өзүнчө. Сабыжгаштан кадимки эле. Мына могул азыр чапкып аткандары. Мына могул жерде ушул абдан бир катуу металл болгондуктан бул жанагы чоң машиналардын, грузовой машиналардын ресторлорунан жасалат экен бул. Могул жери мына. Абдан бирок катуу бышык. Бир балта канча сом байке? Кайсы? Бул балта. Омуна 300 сом. Канча? 300 сом? 300 сом. Арзан менимче абдан. Бирок жакшы балталар. Рахмат байке. Мына балдарга удобный болсун деп көз айыз бир кармагычтарды куруп койгонбуз, кармап жүрүшөт. Атайын, э, могул. Атайын көз айыз балдар кыйналбасын деп келип, бизге тез келип турат, бат келип турат көз айыз балдар. Келишип, үйрөнүшүп, сабак алышат, бир аз. Бул иш билбеңиз. Ооба. Бияка киребиз. Ошо жакшы мана менен жашоо, бул дүйнөгө ушундай кызыгып, жакшы жашап, өкүнбөстөн, көз айыз болгонуна эч качан өкүнбөстөн. Самый главный бизде эң жүрөгүбүз ачык. Эки көз сокур болсо боло берсин, бирок адамдын жүрөгү сокур болбосун экен. Эң жаман нерсе жүрөктүн сокурлугу. Биздин жүрөгүбүз ачык буюрса. Мына бүгүн башка элдер сыяктуу компьютерлер менен иштегенди үйрөнүп калдык. Көз айыздер компьютерлер менен иштейт. Көз айыздер мына принтер аппараттарыбыз бар, ушул аппараттар менен китеп чыгарса болот. Ар бир үйгө керек, көз айыздерге принтер аппараттар керек. Биз башында ушу кол менен жазганбыз. Башында балдарга сабак бергенде атайын мына ручка деп коет, грифель деп коет, мына тетрадыбыз болот. Мына прибор. Ушул менен колдорубуз оруп кетчү. Жазганда мынандай бир кол менен чегип жазып. Эми азыр Кудайга шүгүр, аябай жакшы жеңилдик болуп калды. Мына азыр бүгүнкү күндө компьютер менен жазат. Көргөзүп бересизби? Компьютер менен кандай программа менен иштейсиңер, кандай китептер чыгарып атасыңар, ошолордун баарын көргөзүп бере бериңиз. Макул. Ана бул жерден чыгабыз ошолорду бүтүрүп коюп. Ооба, жазганды көрсөттүм, жазганды көрсөттүм. Эми компьютерден жазганда оңой. Биз бүгүнкү күндө компьютер менен ар кандай тилдерде жазганды үйрөндүк. Компьютер менен башка элдер сыяктуу биз да мына Word программасында жазганды үйрөндүк. Мен азыр силерге жазып берейин компьютерден кайсы тилде кааласаңар. Мына азыр өзбекче жазганды үйрөндүм, арабча үйрөндүм, кыргызча жазып бергенде да үйрөндүм. Азыр кыргызча жазып берейин анда. Кыргызча жазып Эмне деп жазып берейин? КТРК Кербени. КТРК Кербени. Так, камгалайт бер. К. Ага. Т. Ага. Р. Ага. К. А. Пробел коюңуз. Пробел. Пробел. К. Ага. Э. Е. Р. Ага. Б. Б. Ага. Э. М. Н. И. И. Ага.
Мына 4 тилде жазганды үйрөндүм да. Эми чыгаралы. Болгон процесстерди ушинтип аткарасыз өзүңүздөр. Ооба, кармап. Кармап, сайып, бүт баарын туташтырып. Ооба. Кол менен эт болуп, ушу кармаптап. А үйдөгүлөр жардам беришеби? Же көз каранды эмессизби? Жардам беришет? Готов. Даяр дейт мына. Кана? Кетерке кербени деп жаздым. Кыргызча эми жазып койдум. Бираз четирак болуп калды, настройка кыла албай калдым. Кетерке кербени. Китеп, книга, мына арабча. Кыргызча китеп, орусча книга, арабча китабым деп жаздым. Кана? Байке. Көрүңүз. Принтерде иштеген. Жабдыктардын жардамы менен Байке бизге КТРК кербени деп жазып берди. Бул жерде китептин түрлөрү чыгарат экен жана ар башка тилде. Мына азыр биз келе жаткан жер Ош шаарындагы Рабат Абдуллахан жами мечити дейт. Кирип келе жатканда эле абдан чоң, көзгө урунат. Мына ушул мечит Рабат Абдуллахан деген бул абдан бир өз заманынын бай адамы болгон экен. Ошол 16-кылымдын башында мына ушул мечитти курдурган экен. Бул мамлекет тарабынан корголот дейт мына 16-кылым деп ушул тактага жазып коюшкан. Бул мамлекеттик ушул тарыхый жайлардын бири десек дагы болот. 1993-жылы мына ушул алдыңкы кире беришин, могу бийик болуп турган биз турган жерди оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Мурда жапсыраак болчу экен, могу ушул башын бийиктеткен экен 1993-жылы. Ал эми азыр биз ичин кирип көрөлү. Ичи ушул 16-кылымдагы салынган боюнча. Кеттик. Бисмилlah. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай могул ичи абдан бир бийик, заңгырап, кооз. Мечиттин дубалдары дагы абдан бир кенен салынган. Мисалы могу менин кулачымдай дубалдын өзүнө эле турулган дубалдар кенен. Бийиктиги да абдан бийик. Ушул 16-кылымдын башында мына ушундай мүмкүнчүлүктөгү имаратты салыш деле абдан кыйын болсо керек. Өз заманындагы бул эң бир жакшы салынган мечиттердин бири. Жана ошондой эле биздин заманга чейин мына азыр турган эски мечиттердин катарында эң байыркы. Ичи абдан кооз. Кыдырып көрөлү. Мечиттин ичинде бул жами мечити деп көпчүлүктүн дагы мечити болгондуктан негизинде бул мечиттин ичинде мусулман болгондон кийин эч кимге чектөө жок. Келип каалаганы намаз окуйт, келип уктап кетсе дагы болот. Мына жаш балдар. Керемет ичи. Элза азыр гүлдөргө барып, мына небереме гүлдөрдү көрсөтөм. Сууну алып алайынбы? Ооба, сууну алып алыңыз, суу куябыз гүлдөргө. Мына гүлдөр, райхан, мына гүлдөр кургап калыптыр окшойт. Мынанысы да бар экен. Мына ачылыптыр окшойт. Ачылып турат, Аябай, сонун болуптур. Кара. Мена кек. Мына карма. Мена Уктап калдыңбы? Эмне болду? жок, күлүп атат. Ойгокту. Макул, эми мен гүлдөргө суу куюп коеюнчу бир аз, а? Карап турайынбы? Сиз кармап туруңуз, мен гүлдөргө суу куюп коеюн. Опа, кел. Күн аябай ысып кетти, Кой а? бериңиз. Кана. Негизи ачылганда аябай жакшы көрөм. Роза гүлүнүн жыттуу аябай жакшы. Райхандарды отургузам. Кандай элестетесиз? Мен гүлдөрдү Роза гүлүн. Роза гүлү аябай ачылганда бутон болгону бар. Бутон кичинекей тоголок болуп калат. Анан ачылганда да кармап жакшы. Анан айтам, адамдар ушу гүлгө окшоп ачылып жайнап жүрсө экен, маанай көтөрүлүп, эч кандай ыраазы болуп, бул жашоодон ыраазы болсо экен. Бул дүйнө аябай жакшы. Мына бизде Кыргызстаныбыз аябай гүлдөп жайнасын. Адамдар ушундай бир жакшы
маанай менен жашасын, өкүнбөстөн биз мына сүйүнүп жашайбыз. ооба. Адамдарга сунуш айтат элем, адамдар, инсандар, эч качан нааразы болбоңуздар, шүгүр маанай менен шүгүрчүл болуңуздар деп айткым келет да. Ошко келген соң Оштун самсасынан жебей кетсе болбос. Легендага айланып калган, жеген адамды тамшандырган Оштун самсасы бүгүн дагы өзүнүн даамын жогото элек. Чоң рахмат. Самса шорпосу менен келе? Анда чай жөнүнө коебуз, шорпо алып келебиз. Мына бул Оштун самсасы. Азыр биз келген ашканада кичинекей, орточо жана чоң самса деп самсалар 3 түргө бөлүнөт экен. Азыр мен чоң самсаны алдым. Баасы 140 сом. Албетте азыр ушул самсаны жесем мен тоемго да ойлоп атам, баятан бери Ошту кыдырып жүрүп, курсак ачып кетти. О, рахмат. Бул чоң самсанын шорпосу могул, Ал эми бул кичинекей самса, пияз, кашык, бычак, салфетка. Чоң рахмат, оодорго кабыл келсем. Ошко келип, самсадан жеп кетпесек болбойт. Жанатан бери Ош шаарын кыдырып жүрүп аябай курсак ачты. Азыр биз келген ашканада самсалар 3 түргө бөлүнөт экен. Кичинекей, орточо жана ушундай эле мына чоң самса болуп. Азыр кичинекей самсаны салыштырып көрөйүн деп азыр алып келдим атайын. Бирок мен чоң самсаны жей аламбы, же жеп албаймбы билбейм азыр. Йоп, бисмилла, анда самсадан кеселе, самса уйдун этинен жасалат экен. Мына ушундай оодарып туруп, анан кийин самсанын бетин мына мынтип кесип алып жейбиз. Мына кесип алганыбызды самсаны көрдүңүздөр, караңыздарчы. Жыт эле бир укмушан даамын азыр билбейм кандай болот. Анан бул катуусун азыр тура албай атат, мен кол менен эле сындырып шорпого салып коюп, анан жумшарганда жейт экенмин. Самсабыз ысык экен аябай. Абдан даамдуу. Мындай самса бир гана Ошто болот. Мына ушул самсаны буларды жасап аткандардын айтымында Бишкектен, Москвадан атайын буйрутма менен алдырышат экен. Ошо Бишкек алып кетишет да. Адамдар ишенич менен жашаш керек. Мен бактылуумун деп жашаш керек. Мен себеби биз бактылуу жерде жашап атабыз. Кыргызстан, мен ушундай деп эсептейм, башка мамлекеттерге караганда Кыргызстаныбыз өтө жакшы жер. Бейишке окшотом. Суусу, караң, мына суу ичип атабыз. Кандай суу? Мындай суу жок башка жерлерде. Абасы кандай таза, кооз, өтө жерлери бар. Ошон үчүн мен элестет алам да, кандай элестет алам. Жакшы, аябай жакшы. Шу учурдан пайдаланып, Эльза, сизден бир нерсени өтүнүп сурайт элем. Бул бардык жетишкендигибизге, биздин ушу жашообуз жакшы болушуна себепкер инсандар бар да. Ошолордун катарында өзгөчө биздин президентибиз Алмаз Шаршенович Атамбаевга өзгөчө ыраазычылыгымды айткым келет. Бир инсан бар кат менен кат жиберсе болот, кат жазып айтат ыраазычылыгын. Бир инсан бар сөз менен айтат. Менин бир арманым ушу жолугушуп, кол берип, учурашып, ыраазычылыкты, ушундай ийгиликке жетишкенибизди президентибиздин Алмаз Шаршенович өзүнө айткым келет. Ошол инсан башчыбыз, падышалар жерде Кудайдын көлөкөсү болот. Ошолор себебинен, ошолордун ушундай кыймыл аракетинен ушундай өнүгүп жашап атабыз деп айткым келет да. Балким сиз жеткирип коесуз, сиз Бишкектен келипсиз. Ошол каалоо тилегиңизди КТРК Кербени аркылуу жеткиребиз. Чоң рахмат, жакшы туруңуз. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Ишиңизде ийгилик болсун. Жакшы барыңыздар. Бүгүнкү күнүм өзгөчө өттү. Рахмат. Рахмат сизге.
Рахмат. Бизге да аябай Жакшы туруңуз. Аман Мен болуңуздар. кеттим. Жакшы барыңыздар, а? Да, Жакшы туруңуз. Ийгилик болмат силерге да. Сизге ийгилик. Майлы. Кыргызстанда бүт аламдарга Рахмат силерге да. көрсөтүңүздөр. Жакшы этип барыңыздар. Мына ушундай оптимисттик көз караш менен мен азыр программамды жыйынтыктап атам. Мени болсо Адилет күтүп жатса керек. Жакшы туруңуздар. Майлы. Жакшы барыңыз. Саат кечки 10 болуп калды. Мен болсо Адилетти күтүп отурам. Адилет жыдагы деле жок. Ош шаары боюнча эмнени айта алам? Ош шаары абдан кызыктуу экен. Эң негизгиси бул жерде күнүгө майрамдай болуп турат экен. Эл көп, үйлөнүү той, музыка дайыма жаңырып турат экен. Азыр болсо Адилетим болсо жок, каякта жүрөт, белгисиз. Күтүп отурам. Оппа. Кандайсың Элиза? Келдиңби? Бүтүп калдыңбы? Бүттүм, мен сени күтүп отурам. Кел, мал мороженое сага. Ерип кеткен Алыстан го? алып турмун. Ой, мени эстеп койгонуң үчүн чоң рахмат. Ерип кетпеди керекче, эч Чоң нерсе рахмат. эмес. Оштун кызыгына тойбой койдум. Сол деген? Кыдырып жүрүп. Абдан сонун экен Ош. Жакты, ысыкка карабай кыдырып чыктым баарын. Ушу мороженое алып келдим сага. Эң негизгиси сенин көңүлүңө, купулуңа толду. Шаар. Толду Ош. Мага абдан жакты. Элдин меймандостугу жана ошондой эле шаардын кооздугу мени арбап алды десем болот. А мен болсо бүгүнкү көрсөтүүнүн каарманы менен маектешип жатып, бир нерсеге көзүм жетти. Эч убакта капаланбашыбыз керек экен. Кандай гана кыйынчылык болбосун, бардык проблеманын чечүү жолдору бар. Эң негизгиси башты бийик көтөрүп, турмушка күчтөнүү менен, оптимизм менен кадам ташташ Алга карай керек экен. жылыш керек, Анда биз дагы кадамыбызды таштайлы. Улайлы. Улайлы. Жүр Элиза, мен сага самса берем.